биздин красавица. Саламатсыздарбы? Келиңиз, саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, кубанычтамын сизди көрүп турганыма. Сагынып калдым. Мен дагы абдан кубанычтамын. Сиз менен өткөргөн сонун күндөр, сонун учурлар дайыма бир кайрадан артка кылчайып, кайтып бара бергенди келтирген сезимдер дайыма боло берет экен. Бизнес разборунун саатчылыгына келгенде өзүңүздүн мындай ой жүгүртүүңүз, деги эле жашоого көз карашыңыз, бизнеске көз карашыңыз кандай эле? Бүгүнкү күндө кандай болуп өзгөрө алдыңыз? Дой пош менен айтып берсеңиз. Мен таптакыр бизнеске жоокмун. Көп деле акчаны карай бербеген чыгармачыл чөйрөдөн келдим да. Чыгармачыл чөйрөдөн келдим. Мен журналистмин. Анан албетте ал чөйрөдө деле акчага кызыккандар бар экен, бирок мен өзүмдүн жан дүйнөм ушу бизнес дегенде көп деле мындай болгон нерсеге ыраазы болуп жүргөн адам болчумун да. Анан Кудайдын буйругу менен Кудайдан сурап атып, мен башына айта кетейин, эми айтпасам болбойт го. 20-жыл биздин үйүбүз үчүн бир катуураак жыл болуп калды да. Атабыздан ажырап, Удале агабыздан ажырап, ушундай бир жагдай болуп калды. Ошол учурда анан кийин Заканга, Кудайга жалындым да. Бул баягы кыргыздар айтып коет го, өлүм жаман депчи. Бирок анын бир жакшы жагы бар экен, адамдын жан дүйнөсү издене баштайт экен да. Бул эмнеге деп, бул эмнеге мындай болду деп. Анан ошондой изденүүнүн натыйжасында анан мен Кудайдан анан Затканды сурап таап алдым да. Заткан экөөбүздү Кудай жолуктурду. Бизге таанышып калдык, Кудай жолуктурду. Мен ушул жерге эже келиңиз, бекер 5 күндүк сабагым болгон так деп эле Заткан өзүнүн бекер сабагына кошуп койду. Андан кийин 1 айлык трансформацияга кошту. Анан эле эже сизди күтөм, бизнес разборго эртең келиңиз, күтөм сизди деп эле мени өзү чакырып алды. Мен эч кандай түшүнүгүм жок, бизнес дегендин эч нерсесин билбей эле келдим. Бирок келип ушундай бир жогорудан Нургүл айтып кетти го, ушундай бир сонун чөйрөгө туш келдим. Бул чөйрөнү чыккыс болуп туруп алып калдым да. Мен жүргөн чөйрө таптакыр башка чөйрө экен. Бул чөйрөнүн аурасы да башка, дүйнөсү да башка, сүйлөгөн сөзү дагы башка, кылган иши дагы башка чөйрө болду. Мен ушул жерден өзүмдү таптым окшойт. Албетте мен азыр бүгүнкү күндө бизнесим деле жок, бирок мен болуш үчүн дагы билим алыш керек экен. Бизнесин болуш үчүн дагы ой жүгүртүүңдү, санааңды, бардык чөйрөңдөгү нерсенин баарын өзгөртүшүң керек экен. Өзүңдү ошого даярдашың керек экен, калыптандырышың керек экен, мээңдин программасынын баарын жасашың керек экен да. Анан сага бизнес келет экен. Мен ушуну түшүндүм да. Анан азыркы бүгүнкү күндө менин А точка менен Б точканын айырмасы асман менен жердей. Менин А точкам жанагындай абалда келгем, ушу жоготуудан кийин өзүмдү да жоготуп, эмне кыларымды билбей келгем. Ошол учурда баягы 5 күндүк бекер сабакка катышып, анан динамикам шарт эле көтөрүлүп кетти да, март айындачы, 23-жылдын март айында. Анан кийин эле ошол жерден эле мурда чечпей жүргөн чечимдердин баарын чечип эле өзүм жашап аткан үйүмдү швейницке берип, жумушумдан чыгып, иштеп аткан жумушумдан мен энемдин жанына кетем деп туруп эле жөнөп кеткем. Баалап, чакам, күйөөп, кийин баарын унутуп туруп эле динамика көтөрүлгөндөн эске трансформация болуп кеткен окшойм да. Анан ошентип эле баягы баардыгы тең мен ойлогондой болбой калды да. Анан кийин кайра бияка келип ушундай бир жашоолор болгон. Анан бүгүнкү күндө мен ошол үйүмө жеттим. Кайра мен фокусту үйүмө койбодум эле. Үйүмө барып атам азыр. Эртең менен кайрадан штатка кабыл алынып атам өзүмдүн иштеген жериме. Ертең четверг заявление жазам. Андан тышкары көп өзгөрүүлөр болду. Айтып, мен мурда өзүм тарттырып ийген нерсенин бар, өзүмдүн бир программам, блогторум аркылуу тарттырып ийген нерселеримдин баарын бизнес насаатчылыкта өткөндөн кийин кайра өзүмө кайтып келип атат. Бул нерсе мага абдан таң калыштуу. Кудайга чексиз ыраазычылыгымды айтам да. Мен Кудайга ыраазычылыгымды айт, баскан турганыңа ыраазычылык айт дегенди бир нече жыл уккам. Бирок деген баягы ыраазымын деп койчумун да. Көрсө ыраазычылыктагы ал сага өзү келип, анан оозуңан ыраазычылык коюлат экен. Көрсө ыраазычылыкты дагы айтыш үчүн биз анын билимин алышыбыз керек экен. Жөн эле эртең туруп калып мен ыраазымын дей берген болбойт экен. Ал дагы тез келип, анан баягы жүрөгүнөн чыккан ыраазычылык болот экен да. Бир кете бир болуп каласың го, намаз бул өзү келет, өзү келмейинче, даяр болбоюнча келе албайт деп айтып коет.
Ошо ыраазычылык дагы ошондой нерсе аркылуу келет экен да. Мен бизнес насаатчылыгында окуп өзүмө чоң көп нерселерди алдым. Эң биринчи Миргүл айтып кеткендей чөйрө күттүм. Баягы бизнестин сыртын эле баягы эшитип калабыз го, анын ичи да бар экен да. Анын ичи да, анын ички психологиясы да бар экен. Маселен, Магазат ханым бир айтканы такыр эсимден кетпейт да. Эки партнер болсо, бир партнер анын 50% албай, бирөө сөзсүз 49, бирөө 51% алыш керек дегендей бир үйрөткөндөрүм бар тең. Азыр кадимкидей жадымда да. Анан мен сиздерге ошо катышуучулар бир айтып кетет турчу жагдай, узатканга мен кирип баратканда, эшикти ачканда мен өзүм губкамын дечимин да. Азыр губкамын мен киргенден кийин кадимкидей суунун баарын өзүм сиңирип алган сыяктуу баарын сиңирип алам деп сууна деп кирчимин да. Кадимкидей жанталашып баарына контуп коюп окуп, тетрадь болсо тетрадька жазып, тетрадь жок болсо соткага жазып, ушундай күндөрүм болду да. Азыр дагы тип эле баарын жадыбалдай жаттап алгым келет. Кайрадан сабактарды бизге берди узаткан. Ошонун баарын көрүп кайрадан жазам. Ушундай турбайбы деп. Кээде үйдө камыр жайып атканда, бир кандай оокат кылып атканда сөз коюп кайрадан кайталап көрө берем да. Бул дагы бизге чоң мүмкүнчүлүк экен да. Демек биз узатканда 2 ай окудук, бирок 6 айга чейин сабак берилгендиктен кадимкидей эле ошол күнгө кайтып барып келгендей, унутуп калган нерсебизди кайра эле кабыл ала беребиз да. Бул жагы дагы өтө пайдалуу болот. Анан жанагы Миргүл айтып кетпедиби, разбор боюнча сонунда эми кадимкидей даярданып турасың, мен бүгүн буга разбор кылайын деп. Мага эки тандоо коюлуп калды кыздар. Мен ошонун бирөөсүнө окушум керек болуп атат деп айтсам, кыздар жазышат, же разбор кылалык деп. Кадимкидей разбор кылып бересиң, чечип беришет. Ар бир разбор сайын ушул билимге, бул билимди үйрөтүп койгон узатканга кадимкидей ыраазычылыгым жүрөгүмдөн куюлат да. Жүрөгүмдөн куюлуп анан ойлонуп калам, Кудайдан чын ниетиң менен сурансаң, Кудайдан ак пейилиң менен сурансаң, Кудайдын алаканы абдан ачык экен да. Ал берет экен. Бергенде дагы бир байкем, ошо өтүп кеткен байкем айтып коюпчу, Кудай кааласа сага форточкадан деле берип коет депчи. Ошондой эле экен да, форточканы ачып туруп эле конснуп туруп эле берип коет экен. Ошентип эле Кудайдан дагы туура суранганды үйрөнүшүбүз керек экен да. Туура суранганда кандай, жанагы экологично деп атпайбы? Ошол эле нерсе экен да. Чын жүрөгүңдөн, чын ниетиңден бир Кудайга үнүң жетсе, сөз берет экен да. Да. Ой, мен дагы бир кызык суроо болуп атат, мындай кызыккан суроо болуп атат. Өткөндө сиз мага чалып, мен сага ушундай бир сонун жаңылыгым менен бөлүшкүм келип атат. Бирок мен сага өзүнчө айтып берем дедиңиз, бирок ошол жаңылык менен бөлүшсөңүз болобу? Ал жаңылыгым менен бөлүшсөм болот. Ошо насаатчылыкта иштеген деп насаатчылыкта чогуу катышкан ушу өзүбүздүн группадагы кыз бир чет өлкөгө барып Барселонага эс алып келди да. Эс алып келди, ал жактан мага өзүнчө бир белегин ала келди. Эң сонун белек болду, мага Шанель духи алып келип берди. Мен ага ошо разборуна катышып жүргөндүгүм үчүн ыраазычылыгын айтып, Шанель духи алып келип берди. Андан сырткары мага ушу колдоо иретинде көп суммадагы акча белекке берди. Көп суммадагы акча белекке берди. Мен ал акча үчүн абдан ыраазымын. Өзүнчө айтып берейин деп аткам ошону. Анан ал акчаны белекке алгандан кийин мен ал акчаны кайрадан ошол билимиме салгым келип атат. Кудай буйрса, узаткандан сурадым, кайсыны окуйын деп. Бизнести окусамбы же насаатчылыкты окусамбы дегем. Анан узаткан өзүңүз мага кеңеш бердиңиз, насаатчылыкты окуп алыңыз деп. Кудай буйрса, декабрдан баштап ошо насаатчылыкка окуйын деп атам. Талдоого, талдоого. Талдоо, талдоо биринчи ошол окуйын деп атам. Андан кийин эле удалаш маданияттын мыкты кызматкери болдум. Да. Кызматкери болдум. Бул нерсенин баары тең өзүнөн өзү эле келип атат да. Эң сонун бир мен ушундай болот деп ойлогон деле эмесмин да. Андан кийин баягы мага разбор болуп атканда мен айтпадым белем, бир ааламдан бир нерсе келе атат экен депчи. Анан ооба ийип калыптыр деп айттыңыз эле, анан кийин эле сиздин ааламыңыз мен деп эле ушундай нерселер болду да. Ошонун Берем десе бере берет да, беребиз. Ошондой экен да, ошо ал адамдын да ниетинен ушундай беришим керек деп турган экен, ошо мен болуп калып ошо эң сонун нерселер болду. Бул нерселер үчүн бул нерсенин баары тең ушул бизнес насаатчылыгына келгендиктен мендеги блоктор, чектелүүлөр, жараттар айыккандыктан
болуп атат Да, да. бул 2 айдын ичинде болгон окуя да, мына түшкөнүбүздөргө 1 ай болду, 1 ай 3 айдын ичинде эле болгон окуялар да. Дагы алдыбызда канчалаган жашоо бар, Бул канча деген бала. менин өзүмдүн жеке керт башымдагы өзгөрүүлөрчү. Өзүмдүн жеке керт башымда өзгөрүүлөр толтура. Мисалы үчүн жолдошум менен мамилебиз эң сонун ыргакка түштү. Балдарым менен ыргакка түштү. Дагы бир нерсеге абдан таң калганым, мен баягы билип билбей эле балдарыбызга программаны салат экенбиз да. Мен ушу бизнес сатчылыкта окуй баштагандан тартып эле менин кызым, 17 жаштагы кызым менин бир күзгүм болуп чагылыша баштады да. Ал дагы баягы чыгармачылыкта жүргөн кыз болчу. Мен бизнес разборду окуй баштаганда эле ал өзүнүн окуу жайынан которулуп, Ала Тоо университетинен эконом фагына өтүп кетти да. Анан ал мен бизнес айымдардын чөйрөсүнө кошулсам, ал экономисттердин чөйрөсүнө кошулду. Экөөбүздүкү барабар параллельно кетип баратат да. Анан мен Алияшка айтып калдым: "Алияш, сен тартынбай эле окуй бер. Баягы жагат болду, мен творчестводон келдим эле, мен экономист боло аламбы" деп. Бул чөйрө жактыбы десем, жакты дейт. Менде эмне болуп атса, кызымда ошо болуп атканын сездим да. Сен окуй бер Али. Бул жерден сонун нерсе табасың дедим. Менде болгон ийгиликтер бүгүн кызымда. Кызым экономист болом деген кызым мына бул баягы Ала Тоо университетинде ай сайын экзамен беришет экен. Ушу ноябрь, октябрь бүткөндөгү экзамендеринин көпчүлүгү 1-2, 4, калгандарынын баары 5 болду. Болбосо бул творчестводо келген кыз болчу. Демек баягы эне менен баланыкы күзгү катары параллель кетерин ынандым да. Ушундай иштей турбайбы деп анан кичүү кызыма өтүп, уулума өтүп, ушундай балдарым менен иштей турган болдум да. Анан уулу балама да программаны биз салып, ал да творческий адам болуп калган да. Анан кийин бир үйгө келгенде колунан кармап эркелетип иш болгондон кийин балам, сендеги программалардын баары меники, мунун баарын мага бер, анын ордуна мен сага муну бердим деп, анан ал дагы кабыл алып бер. Ушундай бир сонун нерселер болду да. Бул баягы биздин ички жан дүйнөбүздөгү. Анан абдан динамикам көтөрүлдү. Кадимкидей сезимталдыгым күчөдү. Баары деле мынтип сезип эле анан таап алып атам да. Жолдорун таап алып атам. Анан мындай даражам да көтөрүлдү. Сүйлөсөм сөзүм орундуу, сөзүм өткүлүктүү. Үй бүлөмө дагы мындай акыл кеңеш айтып атканда кадимкидей эле айтам да. Анан жайында да бир окуя болду. Ушу жолдошум Ошко кеткен. 31-август ошол жакта өтөт деп анан кеткен. Анан үйгө келин уулум келип калды. Анан ошолорго бир аябай сонун кептеримди бир насаат кылып сонун айтып бердим да. Анан алар аябай муну угушту. Анан эшикке кичинекей кызымды козготуп чыктык. Анан алар кетишти. Анан кызым мама качеледе ойноп турайын деп атпайбы. Макул ойноп тур деп койду. Өзүм скамейкада отурам. Анан жеңил иштей алам. Эле мурукка ыйлап атам да. Менби депчи. Анткени менде өзүмдөн ошондой бир сонун нускалуу, эмелик, бир акылдуу кептер чыкканына чындыгында кубандым да. Бул дагы мен үчүн жеңиш, бул дагы мен үчүн калыптануума, балдарыма болгон тарбияма бир олжо да. Мунун баарын мен кайдан таптым? Ушул билимден таптым деп жаткан сизге ыраазычылыгымды айтам, чексиз ыраазычылыгымды айтам да. Эгерде менде болуп жаткан бүгүнкү өзгөрүүлөр түздөлтү сизге тиешелүү. Албетте сизди мага Кудай берди, Кудай баягы жол көрсөттү. Бирок деген адамдын башынан ушундай бир адам келип сүйрөп, анан кийин бир жакшы жакка багыттай турбайбы? Кудай жерге түшүп келип, анан менин колумдан сүйрөп, ай жаңылай, могу жерге бас дебейт экен да. Кудай мага бирөөнү берип, анан ошол менен жетелеп алып чыгат экен. Бул нерсе өзүмдүн башымдан өттү да. Анан сизге менин ыраазычылыгым чексиз. Мындай ушул өмүрүбүз узун болсо, ушул жашообузда Кудай буйрса уланса, мен сизден кол үзбөйм деген ойлорум бар. Жакшы ойлорум бар. Ойлорго биз жетерибизге болсо толук ишендим. Ал үчүн ниеттин актыгы, пейилдин тазалыгы эле керек экен. Анан ыраазычылык. Чоң билейген биз ойлогондой нерселер деле керек эмес экен. Болгону эле ак пейил, ак ниет. Анан дагы бир нерсе айтып кетким келип атат. Бул жана разборлордо дагы ак пейилиң менен, ак ниетиңен разбор кылсаң, запросуң дагы, анан фигура дагы ошондой болсо, ошо болот экен да. Анан ичинен эле ой бир болсо, ичинен эле ойдо чакчелекей нерселер болсо, разборун полен кыйнайт экен. Анан биз азыр бирибизге айтып калдык да, ошо ак ниеттүүлүк менен ушу разборду чечип бергенге аракет кылалык деп. Бул жерде Полетип эле адилет жөн эле ачык эле сүйлөйт экен да. Ошон үчүн ушу катышуучулар болсо, катышам деп тургандар болсо, бул жагынан дагы акырын билинбей, баягы өзүмдүн мурдагы көндүм адаттарыма акырын кетип, ак пейилдүүлүккө, ак ниеттүүлүккө ыктай баштайт экенсиң да. Анткени ошол жерден келип атканын сезет экенсиң. Да, жаңылайм. Рахмат, сонун.
Сиз айтып атпайсызбы, мен бизнесим жок, мен чыгармачыл адаммын депчи. Эми менин сизге кааларым мындай да, биз качан адам өзүбүздүн предназначение деп атпайбызбы? Предназначениябызды тапканда, предназначениясын тапкан адам бекер иштегенге деле макул да. Бекер иштегенге макул болгондон кийин анын акчасы дагы болот экен, сүйүүсү да болот экен, жумушумду да сүйөм, акча деле келе берет да. Сиз азыр айтып атпайсызбы, штатка кирдим деп. Эми мындан ары мен сизге каалайм, дал ошол өзүңүздүн сүйгөн жумушуңуздан чоң ийгиликтерге, чоң акчаларга көтөрүлүңүз. Ошол сүйгөн жумушуңуз аркылуу чоң акча келсин деп. Мен ошонун үстүнөн иштешибиз керек, себеби сиз эң башкы бул разбор жасаганды үйрөнүп алдыңыз. Эми ошол разбор аркылуу өзүңүздүн карьераңызга, өзүңүздүн акчаңызга, өзүңүздүн ийгилигиңизге иштей бериңиз разбор менен. Жана ошондой эле өзүңүздүн үйүңүзгө көчүп барып атыптырсыз кайра. Ооба. Ошол үйүңүздө бактылуу болуңуздар, үй бүлөңүз менен. Чоң рахмат сизге Азаткан. Сизди мен дайыма айтам, сиз менин Кудайдан сурап алган баламсың, белегимсиң депчи. Бир жолу разбордо Кудайдан сурап алган балам деп чыкты го. Ошо чындыгында эле сизди Кудай мага берип койгонуна ыраазымын. Эми мен сизди кое бербеймин, артыңыздан эле ушинтип жиберем. Хорошо. Декабрда насаатчылыкты окуйм, Буюрса, да. Калдырып жиберин, Жалдоо чеберем. Да. Рахмат. Хорошо, рахмат, жаңылайын. Сизге да рахмат. Биз дагы азыр биздин ламбар жиналган айымдын результатын угуп алып, жанатан бери силердин группаларыңарга өлө сүйүнүп турам. Биздин биринчи насаатчылыкта ламбар жиналды деп сүйүнүп атабыз. Ошол ламбар жинай алыш үчүн бир ушундай бир иш кылыш керек болчу экен да. Баягы өзүнүн сайтычы. Анан ошондой мага иш кылды да. Анан мен ойлоп калдым, эстафетаны мага өткөрүп берди деп. Биз жана насаатчылыкта билесизби, София базары деп практика жасабадык беле? Ошондо баалуулуктарды, мисалы мага бриллиант берилди да, ошол сыяктуу. Ошол сыяктуу мага дагы ошондой белек берилди да. Да, дүйнөдөн алыш үчүн бир нерсе бериш керек. Дүйнө деген бул эмне? Дүйнө деген бул биздин чөйрөбүз, дүйнө деген бул биздин ата-энебиз, дүйнө деген бул биздин туугандарыбыз, бир туугандарыбыз, биздин партнерлорубуз да. Азыр айтып атышпайбы, бизнес насаатчылыктын баасы эмнеге кымбат, разборубуз эмне кымбат. Сиздер мага берсеңиздер, анан сиздерге берет да. Ошондой экен. Жана биздин дагы ламбардини алган кызыбыз ошол мага берди да. Анан ал ошо мага ыраазычылык айтып жазып атпайбы, өзү алып алып мага жазып атат да. Сизге ыраазымын депчи. Ошондой экен ошо. Демек мен дагы кезеги келген кезде ошону кыламын да. Бул эстафета катары мага өтү. Ошо да. Ийгиликтүү айттар, бири-бирибизге лоялдуулук тапкат, бири-бирибизге жугуштуу болот да. Жугуштуу болсо бизге дагы ийгиликтер. Чоң рахмат. Башталышы эле да, бул башталышы эле. Биринчи эле кадам жана Миргүл Ошол кадам кайра мага тиги окуганга жол ачып атпайбы? Бул биринчи эле кадам. Алдыда дагы осознанный кадам да, мындай айткандачы. Ушундай ийгиликтериңиздер көп болсун. Сиздердин дагы көп ийгиликтериңиздерди күтөбүз, буюрса. Биз ошентип бир тууган болуп кеттик баарыбыз. Бири-бирибизди колдонуп, бир туугандардан болуп кеттик. Азыр кадимкидей күйүп-бышып, аябай токтобой сүйлөгүм келип калды го. Да. Чындыгында чөйрө да табабыз да, мындай жердечи. Ошол да сонун экен да. Чөйрө болгондо биз энергиябыз да көтөрүлөт экен, анан өзүбүзгө болгон ченж пайда болот экен да. Анан биз көпчүлүктүн арасындачы баягы эки да болот экен, агы да көгү да болот экен, анан түшүнүп калдык да. Бул кечүүнү разбор кылбады элем, динамикасы көтөрүлдү, макул депчи. Ушундай эле жагдайлар болуп калды да, сонун. Да, азыр премиум тарифти тандаган да. Премиум тарифте мен бүт баардык разборду өзүм жасайм да, бүт башынан этегинче. Эмне кылсам кайра насаатчылык өтөмү деп ойлонуп отурса керек. Чөйрө керек. Чөйрө абдан сонун экен. Бир тууган таптыгы, мисалы үчүн бирөө ат башыдан, Аксыдан, Жалал Абад, Ош, балыкчы, Бишкек келип атат го, издешип калабыз бири-бирибизди. 2-3 күн кирбей калса, өзүнө чалып, эмне болдуң депчи. Анан айым минтип атам десем, кой бас кир деп чакырышып. Абдан сонун. Чындыгында сонун, абдан сиздер үчүн абдан кубанычтамын. Ар бир айым бактылуу болгонго татыктуу экен да. Бизнес, акча, биз качан айымдар өзүбүздү таап, өзүбүз бактылуу болгондо, анан бизге акча, бизнес баардыгы келе берет экен да, ошон үчүн келе берет экен. Биздин бир гана акча эмес, баары бар да, бактылуулук бар, сүйүү бар,
чөйрө бар, рахат бар, акча бар, бизнес бар, бүт бар да. Биринчи биз катышканда баарыбыздын өңү түсүбүз башкача болчу да. Мына үнүгөн кичине капалуу, ыйлак адамдар эле. Азыр болсо баарыбыз тең супсулуу болуп, жаркырап, ачылып, мурдагыдай өзүбүздүн кабылыбызга келип, эң сонун болуп калдык да. Бул үчүн дагы ыраазычылыгыбыз чексиз. Бири-бирибизге айтабыз, аябай сулуу болуп калдың, красавица болуп калдың депчи. Бул нерселерден бири-бирибизге гүл алып берип атабыз. Ошо акча чогулта калабыз, мына октябрда мен алдым, ноябрда Гүлбестеже алды. Ушинтип бири-бирибизге белек жиберип атабыз. Бул нерсенин баары адамдын көңүлү экен да, көрсөң адам көңүл менен жашайт дебайбы. Эң сонун бир учурдун баары тең биздин аркасында да болбосо биз Да, каяктан рахмат, жаңылай сизге убактыңызды алдым. результаттарыңыз менен бөлүшүп, айымдарга мотивация берип да. Айымдарга ички бактылуулук тартуулап, алдыга сүрөт чыкканыңыз үчүн сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат сизге эфирге чыгып бергениңизге. Чоң ийгиликтерди Сизге да каалайм. чексиз рахмат.